Ким жолукса салам айта бер. Мен светофорда туруп калганда бул жактагы да салам айтып коем, ассаламу алейкум. Бул жактагы да салам айтып коем. Алар таң да кылат. Баягы сыр бербей, бүттөт дагы каяктан көрдүм эле деген ойлонуп калат депчи. Экинчиси тамак бер. Айылда бири чакырат. Чындап студенттерге бир тамак берсең, бир жол курсагын тойгозуп койсоң, кийин $10,000 бирөө берсе ошондо эсте калбайт. Ошон үчүнчү өзгөчө бейбечараларга биздин тамак жакшы тамак эмес. Эмнеге? Тойлорго жалаң курсагы токтор келет, байлар келет. Тамакка муктаж эместер келет. Бул тойдон курсагын тойгозуп алып, түкүнчө чакырды эле кап, чакырбай деле койсо ыраазы элем деп айла жоктон келет. Ошон үчүнчү тамакты колдон келсе курсак ачтарга бер, муктаждарга бер. Жетим жесилдерге бер, студенттерге бер. Ошондо ушунчалык жакшы болот. Чындап эле чай берип койсоң, аш берсең, ашың болбосо, кашың болсо, адамдардын ортосунда кадимкидей мухаббат, ынтымак пайда болот экен. Кийинкиси туугандыкты бекемде. Кээде тууганга капа болосуң. Көп сөзөз туугандан чыгат, байкасаң. Туугандар ынтымактуу, бир төшөктө жатты, чоңойду, жыты сиңешти, бирине бири күйүмдү, анан бардыгы бирден аялга үйлөнөт. Аялдары кандай болсо, аялдардын сөзүн сүйлөп бөлүнүп кетет. Эгерде акыретте дейт, сураксыз тозокко кире тургандардын бири элди бөлгөндөр дейт, бир туугандарды бөлгөндөр дейт. Жеңелер колдон келсе, аркы бир туугандын жаманын жашыралы, жакшысын ашыралы. Аңдышпай койбойт абысын, акшумкар карайт чабытын дейт. Ошон үчүнчү аңдышпай мүмкүн болсо туугандыкты бекемдеш керек. Туугандыкты бекемдеш жакшы күндөр оңой эле, тойлордо, жакшылыктарда, WhatsApp менен жазышканда, бирок кээде тууганың таарынып калат. Ошондо бул тийип калыптыр, таарынып калыптыр, мен милдеттүү элем деп кетип калсаң, сенден Алла разы болбойт, андан да разы болбойт. Ошон үчүн тууганың сени чанып атса дагы аркасынан жалдырап турсаң, ошол жаратканга жагат экен. Ким эгерде тууган таарынып болсо, телефон чалсын, чайга чакырсын, келбей калса барсын, тизелесин, ыйласын, иши кылып көңүлүн жибитсин, ошол ута жараткандын алдында даражасы аябай бийик болот. Эки адам урушуп кетсе дейт, ким биринчи кечирим сураса, ким биринчи салам айтса, ошону Алла Таала жакшы көрөт экен. Кийинкиси тахажжуд деген намаз бар. Түндөсү туруп алып, бети колду жууп, жараткан элим ынтымак берди, бир туугандар менен ынтымак болоюн, аялым менен ынтымак болоюн. Талаада жүргөндө аябай тилек кылыш керек. Күйөө менен ынтымак болоюн. Кыздар, турмушка чыгасыңар, бул өтө маанилүү. Балдар үйлөнөсүңөр, өтө маанилүү. Азыркы мен айта берейинчи, азыркы премьер-министр менин досум болот, ошол убагында айтты эле, мен дуа кылганда, я айланайын, Алла Таала сүйсөм, аялым эле сүйө берейин, мындан да көбүрөөк сүйө берейин деп кадимгидей дуа кылам деген. Бул жакшы дуа. Ошон үчүнчү бирибизге тилек кылалы. Ден соолук тилейли, өмүр тилейли, кадимкидей ынтымак ошондон бекемделе деген. Кийинкиси белек бер, аялдарга жагып атабы. Анча-мынча келатып, өткөндө бир окуя болду. Туулган күнү 8 мартта же 14 февралда кыздарга, аялыңа 101 розадан букет берсең, сүйүнөт, бирок анча деле сүйүнбөйт. Анткени ал туулган күнү да. Обязательно алып келиш керек. А как же деп айтат да. Же болбосо 14 февраль бул да туура эмес майрам, бирок майрамдап жүрүшөт, гүл беришип. Майрамдабагыла, бул жаман майрам. Бул майрам эмес. Же болбосо 8 март менин майрамым деп алып кое берет. Ошон үчүнчү жөн эле майрамы жок эле, күтүүсүз жерден эле бир роза алып келип берсең, ошол 8 марттагы 101 розадан артык болот. Без повода негизи жок берсең, аял аябай сүйүнөт да. Өткөндө эксперимент кылып келатсам, бир гүл турган экен, алдымдагы акырын кирип берсем, менде жалаң кыздарга гүл кичинекей кезинен эле жагат экен. Кичинекей кызыман бери майрам болуп кетти. Гүл берип атат, кандай гүл, гана айланайын, баардыгы жанагы зоопаркка неме келгендей да, мындай. Арстан көрүп аткандай. Мен кармап көрөм, апама мен берем. Анан апасына берип койдум, анын сүйүнгөнү айт, мындай бирдеке кыжылат болуп турганбы, ушундай өзү бияка жетип калды. Тиштери көрүнүп, тамак жасагысы келип, үйдү шыпыргысы келип, заряд болуп калды. Анан ошол күнү Кудай жалгап, кайдан жайдан капыстан кайненем келип калды. Мына гүл каяктан деген экен, күйөө балаңыздан деген деп койгон экен, эми сүйүнбөй койбойт да. Анан дагы өкүл кыздарым келди. Бул не деген гүл десе айтып койгон экен, эми ойлоп атат алар, агай күн сайын эле аялына гүл алып берет экен деп. Болгону бир жол кылды менен. Пешенем бар экен, бирок ошону силер да кылгыла. Белек, гүл да белек, алтын да белек, күмүш да белек, акча да белек, кийим да белек, анан руханий белек бар. Кандай белек билесиңерби? Өлгөн кишиге Куран окуйсуң го, ошол белек. Керек болсо тирүү кишиге деле Куран багыштап кой. Аркасынан дуа кылып кой. Кыйналып атса, Алла жарына бер, муктаждыгын чечип бер деп тилек кылып кой. Ошол мына руханий белек. Белектин канча түрү бар экен? Канча түрү бар экен?
Эки, кандай? Материалдык белек, руханий белек. А бул китеп болсо руханий дагы белек, материалдык дагы белек. Дагы бир нерсе, кийинкиси. Артыбыздан дуа кылалы. Муну мен айттым дагы бир жолу. Чындап, өзүн айтпай эле тилек кыла бер. Бирок артынан дуа кылган бир окуясы бар. Бир киши тамак ичип бүтүп алып дуа кылып атат дейт. Досум үйлөнө элек, Алла Таала досума жакшынакай, шыңга бойлуу, келишкен, жакшынакай аял таап берчи, жакшынакай кыз таап берчи. Ыймандуу болсун, берекелүү болсун, жыттуу болсун, уттуу болсун, эстүү болсун, тектүү болсун деп дуа кылып атса, аялы акырын токтотуп туруп, башка эле дуа кылчы деп коет дейт. Досуңа ден соолук тиле, үй тиле, бала бакыра тиле десе, алардын бардыгы бар, Кудайга шүгүр. Бирок аялы жок да, ошон үчүн аял тилеп коеюнчу, Кудай, досума ыймандуу аял бер, сулуу аял бер, берекелүү аял бер, тектүү аял бер десе, колуна бир коет демеш, антип дуа кылба деп. Неге десе, өзүң айттың эле го, бирөөгө мындай болсун деп дуа кылсаң, периштелер сага дагы деп турат деп. Сага дагы башка аял, сага дагы деп тилек кылбасын десе, күлүп токтоткан экен. Ошон үчүн аркасынан дуа кылгыла, өзүн айтпай эле дуа кылгыла. Сен өзүңө дуаңдын кабыл болушун кааласаң, башкага дуа кыла бер дейт. Алла Таала периштелерге айтат дейт, буга да ошондой дуа кылгыла деп. Ошон үчүн аркасынан дуа кылуу өтө маанилүү нерсе. Анан артыбыздан мактайлы. Бир сөз бар. Көңүлүн көтөрө албасаң, жок дегенде көңүлүн чөгөрбө. Аркасынан макта. Макташ колуңан келбесе, жок дегенде жамандаба. Колуңдан, тилиңден пайда жетсин, кокус пайда жетпесе, жок дегенде зыян жетпесин. Эстеп калдыкпы? Аркасынан шыбамай бизде өтө мода да. Байкасаң, бир адамды шыбап койдуң дейли, жамандап койдуң дейли. Ошо ойдон жүрөгүңдө бир кыжалачылык пайда болот. Баягы киши телефон чалары менен коркосуң. Баягы жетип калган жокпу деп, алло деп аласың, билесиңби? Эшигиңден кандайсың деп кирип келсе, жакшы деп мынтип тосуп аласың. Биринчиден өзүң кыжалатсың. Анткени кыйбат кимге жагат, ушак кимге жагат, шайтанга жагат, Аллага жакпайт. Адамдарды кыжалат кылат. Ана мына жерде балдар турат, кичинекей балдар. Азыр мага макул болосуңар. Ата-эненин балдарын алдындагы даражасы качан түшөт, айтып берейинби? Балдардын алдында даража кеде түшөт, бирок ошол даража кайра көтөрүлөт. Бир даража бар, түшкөндөн кийин кайра көтөрүлбөйт. Ал кайсы учурда балдардын көзүнчө бирөөнү ушактасаң. Эгерде бирөөнү ушактасаң, мына балдар угуп туруп, сен ушактаган кишини жаман көрүп калат. Анткени ал тааныган бирөөнү жамандайсың да. Жаман көрүп калат. Анан бир күнү жакшылык болот, жамандык болот. Ошол сен жамандаган киши келсе, сен туруп алып бетинен өп тосуп аласың. Аябай сагындым, көптү бери көрүнбөй калдым, каякта жүрөсүң, келип турсаң дегенде, сени карайт дагы, деп дагы сенден да көңүл калып калат экен. Бирок бала айтпайт экен. Апам 200 экен деген бир сезим, ошон менен эч качан кайра мурдагы даражаң болбойт экен. Өткөндө биздин Максат ажыбыз айтып атат, акыретке барганда 1 соо ушунчалык кымбат болот дейт. 1 соо. Досуңдан сурайсың, атаңдан сурайсың, апаңдан сурайсың, сенден сурап келет дейт. Апаңа бербейсиң, атаңа бербейсиң дейт. Сени чоңойткон, эркелетип өстүргөн, нерезеге жеткирген, бир тууганыңа бербейсиң, досуңа бербейсиң, кызыңа, балаңа бербейсиң дейт. Бирок бир адамга айласы жок бересиң дейт. Ал сурабай эле алат дейт. Кимди ушактап койсун. Ошон үчүн кимди ушактап койсоңор, билип билбей аркаңдан жаман сүйлөп алдым эле, мени кечирип кой деп азыр кечиримин алып алгыла. Ал кечирмей сени жаратканда кечирбейт экен. Сүйлөштүкпү? Аркадан мактоо деген ошол болот. Кийин жакшы жагын кара биригет, кемчилдигин издесең бөлүнөт деп коет. Карасаңыздар, жакшы жагын эле издей берели. Кимдин кемчилдиги жок, кол көтөрүңүздөрчү. Кимдин кемчилдиги жок болсо, башкалардын кемчилдигин издей берсин. Өзгөчө эркек кишилер, өзүңөрдүн кемчилигиңерди билгиңер келсе, аялыңардын бир эле кемчилигин айтып койгун эле. Аялдын бир кемчилигин айтып койсун, сен мындайсың деп. Аялың Кудай кааласа шашпай отуруп алып санап берет. Өзүңчү мындайсың, 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 мындайсың. Анан эшикке чыгып кетсе, кечке дагы бир 15 даярдап коет. Мындайың да бар, мындайың да бар, мындайың да бар. Ошон үчүн бирөөнүн кемчилигин ачсаң, жараткан сенин кемчилигиңди ачып коет. Ошого анча-мынча көз көр болуш керек, анча-мынча кулак дүлөй болуш керек. Көрмөксөң, укмаксаң, билмексең, баары жакшы, баары жакшы, баары жакшы. Эсиңерде барбы эми? Улуу сөздү уят жок. Бир жерде отуруп эми адам деген адам бирөөнүн жел чыгып кетти үнү менен кошо. Ушундай уялып жаман болуп атса, жанында турган киши ушундай данышман экен, бир эле киши экен. Анан ушинтип отуруп туруп, ата кечирип коюңуз десе, я дейт имиш. Ата кечирип коюңуз десе, я дейт имиш. Ата кечирип коюңуз десе, неме катуураак сүйлөп, кулагым укпайт деп койт дейт байкуш. Өзү кулагы угат экен, ошентип тигин уяттан куткарган экен. Ошон үчүн бирөөнүн кемчилигин издебейли. Мен Япон керемет сыры деген китебимде бар, бүгүн келбей калыптыр.
бир тоону сөмөйүм менен ушинтип карап отурсам, Японияда Рокко деген тоо. Сөмөйүм тоону тосуп калды. Менин сөмөйүм чоңбу же тоо чоңбу? Бирок менин сөмөйүмдү жакынап келгенде тоону тосуп калды. Ошондон бир тыянак, адамдын жаман жагы тоодой, жакшы жагы сөмөйдөй болсо, сөмөйдөй жакшы жагын көрө берсең, жаман жагы көрүнбөй калат экен. Пайгамбар алейхисаламдагы кетип атканда билесизби, малдын өлүгү кандай жагымсыз болот. Сөөгү дагы, жыты дагы бардыгы бүтүп жиркенип атканда, тишин карасаңар тиши аябай бүтүн экен деп айткан экен. Ошон үчүнчү миң жаман жагы бир жакшы жагы болсо, жакшы жагын айта бер. Апам бир сөзү бар, жакшы дей берсең, жаман дагы жакшы болуп кетет деген. Ошон үчүн сураныч эстеп калып атасыздарбы? Бул кадимки деле даярданып келдим. Бул менин сөзүм эмес, мен алымдардан, китептерден топтогом. Анан дароо жемелебе, эч качан дароо жемелебе. Бирөөнү ачуу менен жемелеп коесуң, бирок кийин кечирим сураган менен жүрөгүндө капалык калып калат. Бирөө бар го, мен кечирим сурай берем, кайрылып уруша берем дегенде акыл менен айтат го, балам, такта менен мыгап келчи деп. Как дейт мыкты. Кагат. Эми дейт, ар бир адамды капа кылган сайын бирден кага бер дейт. Анан эми дейт, кечирим сураган сайын бирден ала бер дейт. Анан кагып алат, кагып алат. Балам көрдүңбү дейт, каккандан кийин алгандан кийин ордунда так калдыбы дейт. Адамдын жүрөгүндө кала берет. Дароо жем сабыр кылсаң өтүп кетсе жакшы экен. Анан сабыр кылбай урушуп коюп, анан анын жообуна сабыр кылган бул такыр башка нерсе экен. Ошон үчүн дароо жемелебе, дароо урушпагыла. Кичине мындай алжак булжакты карап, кээде түшүнүп түшүнбөй эле кээде деле урушуп калам. Кече мени бирөө жыйынга чакырды. Чакырган жерден калба дейт, өзүң басып барба дейт. Барсам белгилүү бир саясатчы, атын айтпай эле коюйн, ушу базар коргондук болот. Ошол экөөбүзгө бир сөз берип калды, чоң саясатчы. Сахнага чыксак, анан азаттык жазыптыр, башкалар жазыптыр. Ушундай чогуу бир иш-чарага катышты, тилектештик деген иш-чарага катышты деп. Аны биригип алдым деп, мен уруша баштадым. Эмне биригесиң, антесиң, мынтесиң. Түшүнүп түшүнбөй адамдар келип урушуп коет, бирок кийин түшүнгөндө кеч болуп калат. Ошон үчүн дароо урушпаңыздар.